Мьянмадагы жер титирөөдө тараган тасмалар, ар кандай өңүттө жайылган видео клип, Газа тилкеси тууралуу фейк видеолор. Бул маалыматтарды сиз да окуп чын жалганын текшерип көрдүңүз беле? Фейк кабарларды өз алдыбызча кантип аныктасак болот? Алдыда сөз кылабыз. 2 жума мурун Мьянмада күчү 7,7 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Интернетте жер титирөөнүн үрөй учурган ар кандай тасмалары тарап жатат. Алардын биринде мурда жол болгон жерде чоң жарака пайда болгон. А бирок чынына келгенде бул тасма жалган. Видео жасалма интеллект аркылуу монтаждалган. Сиз дагы күмөн жараткан видеолорду, сүрөттөрдү жана үн жазууларды Deepfake Detector сервиси менен текшерип чын жалганын билсеңиз болот. Бул видеода бир нече жылдан бери интернетте ар кандай өңүттө тарап жүрөт. Тасмадан чоң жүк ташуучу унаада адамдардын сөөгү жүктөлгөн. Ал эми алардын арасында темеки чегип жаткан адамды көрүүгө болот. Бул кадрлар ар кандай контекстте колдонулуп, айрым учурларда коронавирустан каза болгондорго, Украинадагы согушка же бир жыл мурунку Орусиядагы Крокус Сити Холл концерттик залындагы терактка байланыштуу деп таратылган. Видеонун чынтөгүнүн билүү үчүн аны скриншоттоп Яндекс издөө системасына салдык. Жыйынтыгында бул видео Хаски Кайман аты менен белгилүү болгон Дмитрий Кузнецов аттуу рэпердин клибин тартып жаткан учурдагы кадрлар экени белгилүү болду. Ал эми бул видеону болсо Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун басма сөз катчысы Офир Гендельман соц тарамагына жарыялаган. Тасмада эл жашаган имараттары бар аймакка белгисиз жардыруучу заттар асмандан түшүп жатканын көрүүгө болот. Гендельман аны Хамастын аскерлери эл жашаган аймактан Израилди аткылап жатат. 250дөн ашуун ракеталардын 3/1 Газа тилкесине түшүп, палестиналыктарды өлтүрдү деген түшүндүрмө менен бөлүшкөн. Чындыгында бул видео Газадагы согушка тиешеси жок болуп чыкты. Тасма 6 жыл мурун тагыраагы 2018-жылы Асад күчтөрүнүн Дара шаарындагы козголуучуларына каршы операциясы учурунда тартылган. Кийин Твиттердеги сындардан кийин Гендельман постун өчүрүп салган. Бирок ага карабай аталган видео азыркыга чейин интернет айдыңдарында улам бөлүшүлүп келет. Сүрөт видеолорду өз алдынча текшерүү үчүн сиз ар бир уюлдук телефондо эле жеткиликтүү болгон Синай, Яндекс Фото, Google Фото сыяктуу издөө системаларына сүрөттү же видеону скриншоттоп салып көрүңүз. Андан чыккан маалыматтарды окуп, башкы булагын аныктап алсаңыз болот. Ал эми YouTube платформасындагы видеолорду текшерүүдө YouTube Data Viewer сервиси бар. Ал видеонун геолокациясын, авторун жана убактысын аныктаганы жардам берет. Ал үчүн видеонун шилтемесин сервиске салуу керек. Интернетте ишенимдүү маалыматтар көп. Бирок ошол эле учурда жалган маалыматтарды тараткандар да бар. Сиз аларга ишенбеңиз. Маалыматты бөлүшкөндөн алдын сынчыл ой жүгүртүп текшерип көрүңүз. Видео жакса лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз.